Ассаламу алейкум, урматтуу калай калк. Назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Алгач кептин башында Манас баяны көрсөтүүсүнө көмөгүн көрсөтүп демөөрчүлүк кылып келе жаткан инсандардын ысымдарын атай кетейин. Андан кийин кепти улайбыз туугандар. Манас баяны көрсөтүүсүнө көмөктөшкөн жана демөөрчүлүк кылган Аю Грант соода борборунун башкы директору Жайнак Үсөн мырзага ыраазычылык билдирмекчибиз. Ошондой эле дагы бир ыраазычылык Москвада ишкерлик кылган Шавкат Закиров досума арналмакчы. Сиздерге ийгилик каалаймын, иштериңиздер ар дайым илгерилей берсин туугандар. Эмесе кепти баштайын. Ошентип Көкөтөйдүн ашынан кийин 20дай хан биригип алып, Манастын чоролору булардын баарысы биригип алып Кошойго келишти дейт. Анткени Көкөтөйдүн ашында Манас абдан өскө катуу болду да. Кээ-бирине кээкер сүйлөдү, кээ-бирин камчы менен чапты, кээ-бирине катуу айтты. Анткени бул аштын баарын уюштуруу милдети, жоопкерчилиги Манаска жүктөлгөн болчу. Билесиздер, Көкөтөй бул дүйнөдөн өтүп барат жатканда керес кылып ушунун баарысын Манаска айтып кетти эле. Анан эми мынчалык чоң ашты төгүрөктүн 4 бурчунан конок чакырып өткөрүү да оңой эмес. Мына ушул жерде Манас абдан катуу турду дейт. Анан Манаска таарынган 20дай хан чогулуп алып, кутум уюштуруп, анан Кошойго барып айтышты дейт. Кошой абаңдын алдына олтуруп алышып, 20сы айтып жатат. Манасты чаппасак болбойт. Бул Манас менен биздин атабыз деле тең. Эмне үчүн Манас баарыбызды башка көзгө чапкылап, кээкер сүйлөп, катуу айтып, муну ушинтип башкарат. Муну ушинтип бизге өкүмдүгүн көрсөтөт. Ошондуктан биз Манасты чабабыз, Манастын айласын эсебин табабыз деп муну ушундай сөз айтканда, Кошой абаң баягы 20сын олтургузуп алып, мынтип айтты дейт. Эгер менин сөзүмдү уксаңар, бул оюңурдан кайтыңар. Манасты мен Манас кылып койдумбу? Болбосо мен дагы оңой олжо, оңой Кошой бабаңар эмесмин. Манасты Кудай Манас кылып койбодубу? Деп ана мынтип сүйлөп атат. Дөөлөттү Кудай мол берген Манаска дейт. Айтканын Кудай еп кылган дейт. Атышкан жоосун мерт кылган. Арбагын угуп биз түгүл дейт. Бак бурчундун башасы бежиндин каны шек кылган. Мунун атак даңкын угуп мен тургай, силер тургай, бежиндин ханы шек кылган дейт. Өзүнөн шекинген дейт. Өзүнүн күчүнө ишенбей калганын айтып атат. Анан мындай сөзгө көңүл буруңуздар. Муногу Манастан маалымат туугандар. Дубалын туюк уруптур, туйгунуң Манас туруптур. Төрткүлүн 4 кат уруптур, төрөң Манас туруптур дейт. Мына ошол бак бурчундагы бежиндеги хан шек кылып коркуп дейт. Дубалын туюк урган дейт да. Төрткүлүн 4 кат уруптур дейт. Баягы ушунчалык калың дубал тургузган Манастын атак даңкынан, Манастын каарынан шекинип корккондугу үчүн деп сүйлөп жатат Кошой. Анан ошол баягы 20 баатырдын, 20 хандын 13-ү Кошойдун тилине кирип жолдон кайтты дейт. Ал эми калгандары Көкчө, Үрбү, Анжияндын Санжыбек, Буудайыктын Музбуурчак, Жамгырчы, Акбай, анан Төштүк, мына ушулар тигил Керме тоону жердеген Котон суусунун бою жакта жайгашкан Эр Төштүктүн айылына, Эр Төштүктүн жергесине жөнөп кетишти дейт. Эр Төштүк ошондо той берген экен. Анан баарысы Манасты эми кантип чабабыз? Таласка кайсыл жол менен барабыз? Манастын таластагы ордосун кантип камайбыз? Деп мына ушундай сөздөрдү сүйлөшүп олтурса, арасынан Үрбү унчукпайт дейт. Бир убакта Үрбүгө Музбуурчак асылып кетти. Ай, сүйлөбөйсүңбү, бир нерсе айтпайсыңбы? Манасты чабабыз деп баятан бери аргимибиз, аргандай өзүбүздүн билгенибизди айтып атабыз, сен болсун унчукпайсың, олтурасың бул жерде. Дегенде Үрбү мынтип калды. Эми ага чейин айтыптыр да, баягы ким баштап барса, ким Манасты союп алса, ким Манасты чапса, ошону хан көтөрөбүз дагы, ошого баш ийебиз дешип бакылдашып атат. Ошондо Үрбү мынтип атат. Баштасаңар башымды алып качып сактана албайм. Баштасаңар Манастын башын кесип берем деп да мактана албайм дейт.
астыңардан хан шығарам деп та айта албайм, артыңардан чаң шығарбай қайта да албайм дейді. Артыңарда жүріп анан қачып та кете албайм, астыңарда жүріп мен сілерге хан да болып бере албайм дейді. Маңайым пас, айылым ас, башым тас, өз туғаным өзіме қас. Қыра Манас батырға қылымдың бары жем болып, қылғаны жұртқа ем болып, қызы талақ қанқорға 40 чилтен қайып дем болып. Мына мен ақуалым азыр ушундай дейді. Тетигил Манас болсо 40 чилтен қолдап, мұны ушундай дем болып, Манастың иши оң болып, мұны ушинтип жүрөт. Ушул Манас те Алтайдан келгенден бери канча согушка катышты. Эми Текести алды. Андан кийин Чүйдөгү Акунбешимди жок кылды. Андан кийин Алоокени жок кылды. Алоокени жок кылмак түгүл аны Кытайына алып барып киргизип келди. Андан кийин Тетигил Саңыроо, Чөл, Наркыл, Лоп, Дайрага чейин жердин баарын Манас ээледи. Эми Манасты кантип биз согушуп алабыз да албайбыз. Бирок мына эми силер менен бая шерттешип алгандан кийин, антташып алгандан кийин артыңардан эми калып калбайм туугандар деп мына мындай сөздү айтып келип, анан кийин Үрбү эми бул кантсе да акылы абдан жетик, өзү чечендиги бар, мына ушундай адам болчу да. Анан аларга мындай өзүнүн акылын айтып жатат. Манаска мындайча кат жазалы деп Үрбү чечен тетигилерге кеңеш берип жатат да. Караңызчы, Үрбүнүн ушундай саясатты мыкты билген, анын үстүнө мындай кыйдылыгы да бар, мыктылыгы да бар эми. Мына сөздү караңызчы. Төрө болсоң жорткун деп, төгүн болсоң корккун деп, баатыр болсоң жорткун деп, бастык кылсаң корккун деп, мына ушундай кат жазабыз дейт. Бул катта Кытайга чабуул кылалы, бул жагы кангай турат, ага чабуул кылалы. Эгер төрө болсоң, бас биз менен барып согушка катыш, аскериңди даярда дагы келип кал деп айталы. Жок, төгүн төрө болсоң, анда корккунуң деп айталы. Баатыр болсоң, биз менен жүр, ушул согушка баралы деп чакыралы. Жок, баатыр эмес, пастык кыла турган болсоң, анда корккунуң деп муну ушундай сөз айталы. Эгер Манас бул катты окуп келем десе, аскерин курап келеттир. Эмне, анын аскери биздикинен көппү, биздикинен ашып кетмек беле. Ал аскери менен келе турган болсо, ар бир аскерин биздин аскердин ичине чачып ийели. Андан кийин тетигил Кытайды көздөй баралы, жортуул кылалы, мына ошол жерде калайманды салалы. Ар бир Манастын ханы болсо, ал аскердин ичинде ханын кара кылалы дейт. Баягы хандыгынан түшүрүп, жана чоролугунан түшүрүп, караламан калк кылып, карапайым кылып салалы дейт. Ал эми карапайым аскерин жөн эле кырып таштайлы. Арабызда жүрүп муну ушинтип билинбей кырылып калат. Анан Манас өзү жалгыз калгандан кийин бизге кантип кырдан алат, анан көрөлү дейт. Эгерде Манас жок, келбейм, силер мага келгиле, кол курап алып келип калгыла дей турган болсо, анда жерге батпаган колду айдап алып Манастын таласына баралы. Таласка олтуруп алып, тетигил жылкысын союп жейли, ошол жерде келин кызын коркуталы, үркүтөлү, айылындагы мыкты сынганын сабайлы. Муну ушинтип Манастын айласын алты кетирели. Анан Манас өзү чыга турган болсо, өзү бирдеме дей турган болсо, анан ошол жерде эсебин табалы, ошол жерде согуш кылып калалы деп Үрбү мындай акылды айткан соң, баарысы Үрбүнүн акылын туура көрүшүп, анан ар бири бирден жигит чыгарды дейт. Анан ушундай жакшы аттарга мингизип, катты колуна карматып, 7 жигиттен анан аттанды Манасты көздөй. Алар бир топ күн жол жүрүшүп, Кашкардан өтүшүп, анан алар ойлошкон, ушул катты алып барабыз да Манаска тезинен беребиз да, кайра кайтабыз деп абдан шайдоот келишкен. Келе жатып Кашкардан аттарынын такаларын алмаштырып, жаңыланып, андан соң тетигил Кашкардан өтүп, Нарынга келип, Нарынды кечип өтүшүп, андан соң Суусамырга чыгышып, Суусамырдан Таласты көздөй түшүп кетишкен да. Эми Таласка барганда Манастын калаасын көрүп, анан үрөйлөрү учуп турушат дейт. Баягы жанына жакын жолой алчудай жер эмес экен Талас дейт. Манастын кадимкидей калаасы бар экен, Манастын калаасынын капкасы эле бир дала экен дейт да. Ошону Сагынбай Орозбак уулу мына мындай деп айтып кеткен. Урматтуу туугандар, муну сиздерге китептен окуп берейин.
Дагы деле кайталап айтып коеюн, мен сиздерге Манастын ыргагы менен окуп берейин. Ушинтип окуганым мен үчүн оңоюраак туугандар. Эми көңүл буруңуздар. Дердеңдебей кыргыздар, тек жайыңды билип ал. Дердеңдебей кыргыздар, тек жайыңды билип ал. Муну дагы бир жолу кайталап айтып коюшум парс деп ойлойм туугандар. Өзүбүздүн ата бабаларыбызды калп жомок дегендибиз, бул биздин тексиздигибизден кабар берет туугандар. Ошон үчүн биз ата бабаларыбыздын арбагын ыраазы кыла жүрүшүбүз керек. Алардын ушундай бир эрдиктерин айта жүрүшүбүз керек. Бала чакабызга Манас атабыз жөнүндө, өзүбүздүн ата бабаларыбыз жөнүндө жок дегенде, жет атабыз жөнүндө жок дегенде, балдарыбыздын чоң атасы жөнүндө жакшы сөздү айта жүрүшүбүз керек. Ал балдар ошол өздөрүнүн ата теги менен сыймыктанган, өздөрүнүн руху бийик болот, жан дүйнөсү бийик болот туугандар. Муну эске алып коюңуздар. Эмесе сөздү улайын. Дердеңдебей кыргыздар, тек жайыңды билип ал. Карап турсаң ушунда, Манастын калаасын сүрөттөп жатат таластагы. Калаанын ичи тышында кайнап жаткан киши бар. Кабылан Манас баатырдын шондой сонун иши бар. Коргону коло тоо болгон, алып барса кадимден байлатма жинди соо болгон. Бадышалык чоң коргон, каалгасы сомгалай, салтанаты бир далай. Капка кармап турчуусу 12 күзөт бармалай. Бекзададан 5 бар, желдеттерден 7 бар. Айбатын көргөн адамдар, акылынан жаңылган, адамдын мурдун кулагын тумар кылып тагынган. Эми жанагы дарбаза коргоп аткан Түрсүндуктай ушундай жигиттер бар дейт. Алар адамдын мурдун кулагын тумар кылып тагынып алган дейт. Эми караңыздар туугандар. Кудай буйруп, кайсы бир учурларда Манас жөнүндө чоң көркөм фильм тартылып калар. Ошондо кинону тартып жаткан режиссер эч кыйналбайт да. Анткени бардык каармандарды ушундай бир укмуш даана кылып сүрөттөп койгон. Бул сөздү айтып атсаң эле сүрөтчү ушул сөз менен эле сүрөт тарта бере турган кылып таштаганда. Карасаңыздар. Тумар кылып тагынган дейт, жана адамдын мурдун кулагын тумар кылып тагынган балбандар эшик кайтарып турат эле дейт да. Каарлары түсүндө, канды тону үстүндө, карап турсаң ыпымдай, ырайым жок жүзүндө. Желдеттен 7 туруп тур, жергесин Кудай уруп тур, бектерден 5 туруп тур. Эр кайратын көргөндө, элчини Кудай уруп тур. Бул жанагы желдеттерди, жанагынча кишини, жанагындай эшик кайтарган балбандарды көргөндө жанагы 7 элчинин оозунан алласы түшүп калды дейт, кадимкидей. Эр кайратын көргөндө элчини Кудай уруп тур, адам барар жере эмес, башын салган бендеси тирүү чыгара көрө эмес. Кайык минип капталса чөппөйө төргөлө эмес. Муну көрүп алганы, алиги барган элчилер муңайып токтоп калганы. Не кыларын биле албай, эр Манастын үстүнө эбин таап кире албай, же сүйлөшүп тил албай, санаалары бузулуп, таноолору кысылып, тер боюнан сызылып, карап турду тыш жакта, кара коргон кыштакта. Эми Манастын жанагы коргонунун ичине кире албай, тетигил элчилер кадимкидей дем ала албай, кысылып, сүрдөп, муну ушинтип турат дейт. Анан жанагы 7 хандын элчисин Жоорунчу деген баатыр карап турду дейт. Тетиги коргондун кароолунда. Анан Жоорунчу барып Манаска айтты дейт. Ушундай кандайдыр бир аттары башка, кийгени башка, тетигил Кашкардан келген кишилердей түспөлдөш. Муну ушундай эрлер келди, муну ушундай элчи сыяктуу адамдар турат коргондун сыртында. Дегенде эми Манастын ушул жерде саясатчылыгын, Манастын ушунчалык саясатты өтө мыкты билген акылын, эсин караңыз да. Мынтип айтып атат. Кырааның Манас гүлдеми дейт. Жанагы 7 хандын элчисинин кабарын укканда жылмайып күлүп, андай болсо Жоорунчум, кербендерден кеп уктум, келгендерден мен уктум, кеңеш кылып кесектөө, баары мыкты чогулуп, басканы жүрдө уктум дейт. Кербендерден мен кеп угуп калдым эле. Кеңеш кылып тетигил кесектер дейт. Ушул бизди басканы жүрөттө уктум эле дейт да. Манастын кайгуучулары, Манастын
Эми орусча айтканда разведкасы кандай иштегенин байкап коюңуздар. Кандардан келген элчидир, кастыкка жүргөн ченчидир, андай болсо жоорунчу сырттандыгын билгискин, сыяпат менен киргискин дейт. Эми бул келген элчилер тетигил жети түгөттүн элчиси болуш керек. Андай болсо жоорунчу сырттандыгын билгискин, сыяпат менен киргискин деп жатат да. Сыяпат менен киргискин деген бул саясатын кылып туруп киргиз дейт да. Улуктугун билгискин, урбай сокпой киргискин, көрбөгөнү көр болсун, көңүлдөрү кир болсун, эркексинип эгерде ушундан кийин бул элге элчиге келгис бир болсун дейт. Ушунчалык жүрөгүн суусун алып койгула, экинчи ушул жерге элчиликке келгис болсун уккандар дейт. Андан кийин баягы жоорунчу тизди дейт аскердин баарын. 12.000 аскер баягы эшик ачылды дейт. Эшик ачылганда ушунчалык баягы доолбастар кагылып, кадимкидей салтанаты менен эшик, эми баягы чоң эшиктин баары ачылып, жанагы жерде турган баатырлар, балбандар эшикти сүрүп келип ачканда тетигил Алтоонан кут учуп кетти дейт. Алтоонун жанына 12.000 аскер даярданып чыкты дейт. Андан кийин 12.000 аскердин 1000 ак кийинип, 1000 көк кийинип, 1000 кызылдан кийип, 1000 сарыдан кийип муну ушинтип турат дейт. Бир жагына караса найзасын кезеп турат. Бир жагына караса кылычын кындан сууруп турат, мойнун үзе чапчудай. Бир жагын караса мылтыгын октоп, милтесин чоктоп турушат. Бир жагын караса ай балтасын кезеп турушат. Муну ушундай түр менен, муну ушундай сүр менен баягыларды тосуп алышты дейт. Жанына 12 жигит барып, ар бирин аттан оодара тартып, анан жүткүнтүп, момунтуп алып, ийилтип алып, анан ордону көздөй киргизип баратышат. Булар эки жакты тиктей албайт. Жерге жаткызып алып, жөрмөлөтүп баратат. Жүгүнтүп алып баратышат. Анан барып караса алдында эрлер турат, шерлер турат. Манас экен деп ар кимиси менен учурашып атат, жалтанып, көзүнө тике карай албайт. Бир убакта андан нары өттү дейт. Анан баягы 12.000 аскердин ортосунан ушинтип жүгүнтүп алып, бөжөңдөтүп, дегдеңдетип сүйрөп жөнөштү. Ан 12.000 аскердин нары жагына өтсө, андан беш бетер аскерлер тыгылган, баатырлар отурат, шерлер отурат, ортосу көчө. Мына ошо көчө менен тетигил көчөнүн башына алып барса, 3 шер отурат. 3 хан отурат алтын тактыда. Бирөөсү Бакай экен, бирөөсү Ажыбай экен, бирөөсү Сыргак экен. 3 хандын алдына барып, булар тааныбайт кимиси ким экенин. Жүгүнүп алып, Манаспы деп учурашып атат. Баягылар мыңыранышып, мыйгынан жылмайышып, анан келипсиңер элчилер дегенде оозунан сөз чыкпай калды. Калтарып, тер басып, муну ушинтип кут учуп, көздөрү алаңдап, жүрөгү далактап калды. Алар эмне дешин билбей, баягы куржунуна салып келген катты гана алдына сунду дейт. Анда Бакай ыңыранып бир жакты карап кетти. Эми мына ошол жерде чай кайнам убакыт күтүп калышты. Андан кийин Ажыбай сүйлөп турат. Кайдан келдиңер? Бул эмне кат деп. Ага жооп бергенче ыңыранып, анысы бир жакты карайт. Анда дагы ашпышым убакыт өтүп кетти дейт. Аңгыча Сыргак баягы катты окуп, анан Манастын алдына барып катты көрсөттү дейт. Ошондо Манас жылмайып күлүп, менин оюмдагыны Кудай берген турбайбы деп анан тетиги элчилерди алып барып каматып койду. Элчилерди тамак ашын ырастагыла, жакшынакай болуп сыйлагыла дагы ошол жерде жата берсин. Биз болсо той берели деп, анан 7 күн тойлоп жатып алды Манас. Менин оюмдагыны жөнөтүшүптүр булар. Менин оюмдагыны жазышыптыр булар. Деп анан баягы 7 күн 7 түн той бергенден кийин анан тетигил элчилерди кайра камап койгон жеринен алдырышты. Элчилер баягыдан да жаман, куту кеткен, сүрү кеткен, сыны кеткен байкуштар. Эми элчилердин ушунчалык жүрөгүнүн үшүн алып койгон. Мына азыр өлтүрөт окшойт. Мына азыр өлтүрөт окшойт деп жүрөктөрү элеп-желеп болуп, ушунчалык жаман болушуп, үрөйлөрү учуп кеткен. Анан Манастын алдына алып келип, ар бирине 6дан ат берип, ар бирине 6дан сарпай тон жаап, андан кийин ушинтип сыйлап туруп анан узатып коюшту. Жанагы элчилер кетип бара жатканда, мына катты алып барып тетигил жердеги 7 ханга окутуп койгону
деп елчилерге мына ушундай буйрук айтылды. Елчилер 13 күн дегенде жүрүп олтурушуп, Кашкардан өтүп олтуруп, тетиги Керметау жакта, андан нары жакта Котон суусу бар болчу дейт. Мына ошол жакты эртештик жайлачу эле дейт. Мына ошол жерге жетип барышты. Жеткенде баягылар абдан мындай бардар барышты. Алардын сыпатын көрүп, алардын түсүн көрүп, ошол жерде элдин баары ой, Талас деген кандай экен, Манас деген кандай экен деп сурап калышты. Ал жетөө эмне дээрин билбестен, ай агайыны деп айтат, Манасты сурап нетесиз, айта берсек башкарып тамам болбойт бир күндө, эртең эмес бүрсү күнү ушума алга кетесиз. Манас деген бар экен, башаалыгы ашкан жан экен. Азыр жүргөн борумун алтын так минген, орунун ооз менен ойрондун, ошо жерде жүрүп ойлондум. Эп келтирип айта албайм, коюңарчы, агыны коркуп келдик кашына 40 чора деген шайтандан. Азыр жалган дүйнөдөн ага кусур айта албайм. Андан бөлөк сөзү жок, аял кылган өзү жок, кандарды көздөй кыбырап калды жөнөп дабырап. Элге айта албайт. Манас деген бар экен, бар экен, бар экен. Ой, Манас деген бар экен, жана 40 чоросу бар экен, ал шайтандан араң кутулуп келдик биз деп, муну ушундай калтарышып, ушунчалык бозоргон, ушунчалык үрөй учкан акыбалда жана хандарын көздөй жөнөттү дейт. Жөнөгөндө бая хандардын алдына барганда тетигилер эми тойлошуп олтурат, Манасты оңой жоо деп айрымдары ойлоп алган, айрымдары баягы тойдо карк кымыска тоюп алган. Муну ушинтип сурап атышат. Ай, кандай барып келдиңер? Кана, Манас эмне деди? деп сураганда элчилер минтип айтат. Ой, улуктар деп айтат, Манасыңда курсун, адамзат пендеси айтар эмес жумушун. Ким билиптир мунусун, барган күрү камады, акыл башта калбады. Ар бири арстан желдет талдады, алып барып бир үйгө 6 күнү камады. Акыл башта калбады, камоосунан чыкпадык, Манасыңдын оозунан бир ооз кебин укпадык. 6 күнү жаткырды, ар даамынан таттырды, 6 күндө жол берди, алтын жака дейилди, ар кишинин башына 60тан тон берди, 6 бедөө ат берди, колубузга кат берди. Эшикте бедөө аты деп, мынау берген каты деп, акылыңа току деп, алып молдоң оку деп, элчилериң муну айтып, эгей шыгай хандарга кагазын сунду бул айтып дейт. Мына ушул хандарга кагазды сунду да кой айланайын деген бойдон бу элчилер эки жакты көздөй кеткени калышты. Эй, шашылып ушунчалык үрөйлөрү учкан, араң ушул өлүмдөн кутулганыбызга шүгүр деп муну ушинтип турушту. Анан жанагылар катты окуп жатат. Катты окуганда эми Манас, ушунчалык Манастын сөз билгисин караңыз. Ушундай Манастын катты жазганын караңыз. Угуп туруңуз, окуп берейин. Мен каңкор Манас деп айтат, тилимди билген элдериң, ыбырат кылып ушундан тилим менен келсин деп, тил билбеген журт болсо тилмечи жооп берсин деп. Эми Манастын чыныгы император болгонун карап туруңуз. Ошол Манаска баш ийген аймактагы элдердин айрымдары Манастын тилин, мындайча айтканда кыргыз тилин билбегендер бар экен. Мына ошолорго чейин кайрылып жатат. Тилимди билгендер тилимди билип келсин. Тилимди билбегендер тилмечин кошо келсин деп айтып атат. Катымды көрүп келсин деп, каңкор Манас деп жазган, атымды көрүп келсин деп, өзүмдү билген элдериң өзүмдү билип келсин деп, өзүмдү билбей калгандар өткүр Манас деп жазган, сөзүмдү билип келсин деп, акыл айттым ойлонгун, акыр чыгар ойронуң, аркы жагын болжодум, так күркүндөй келгин деп, алгыр күндөн калганың, талкаландың билгин деп, укумуңдан тукумуң, ужутуңдан үрөнүң, убайым кылып жүрбөгүн, жээниңден тайыңды, жеп жутармын барыңды, бошотормун шайыңды, боскулармын шаарыңды, боздотормун карыңды, жоботормун карыңды, жоготормун барыңды, жолгулармын шаарыңды, жоктугуңду билбейсиң, жети каным арыңды, болжогонум 40 күндө, айттым катка сөзүмдү, ачып кара көзүңдү, алгың келип өчүңдү, аябагын өзүмдү, үрпөк баштуу туу келсин, үйөр аккан суу келсин, үпчүң кийген ер келсин, кара куйрук шер келсин, айда машинга кол келгин, азаматың мол келгин, үй токтоткус жел келсин, үй токтоткус жел келсе, тоо келчил бир өзүм, алтын баккан тирөөчүм, тоо келге турармын, үйөр аккан сел келсе, айры кетмен колумда, алым келсе бурармын, бербесе теңири аргам жок, бендеге 5 ооз жалынбайм, Кудайдан жардам сурармын, баксасы бийик дубалмын, тоо келге турармын, майышпасаң басып чык, барик алтын чынармын, балтаң өтсө кесип чык,
жалгызың койда жамын кыл, жетөөмеңес жетиған, жетимишиң чогулуп, жеңер жериң камын кыл дейт. Мына ушундай сөздү айтып атат да. Мен 40 күн силерге убакыт берем. Мени менен беттеше турган болсоңор, мени менен согуша турган болсоңор, 40 күндө келип калгыла. Эми жөн келбестен, айгайлаган чуу менен келгиле. Ушундай көп туу менен келгиле. Селдей агылып келгиле. Эгер 40 күндө келбесеңер, анда мен өзүм барам. Бириңди койбой кырам. Шаарыңды талкалап, жөн эле жол кылам. Деп муну ушундай катты берип жибериптир. Бул катты жанагылар окуганда оозунан айтар сөзү түшүп, денесин калтырак басып, эмне кылар айласын таппай, шалдайып отуруп калышты дейт. Жанагы хандар Манасты чабабыз, Манастын эсебин табабыз дегендер. Ошолордун ичинен анан төштүккө кайрат келди дейт. Эй! Силер Манасты оңой жоо деп ойлодуңар беле? Айтсам болбодуңар. Эми бириң калбай камын кыла. Силер Манас менен басташуу, Манас менен согушуу оңой болот. Жөн эле барып басып алабыз деп ойлодуңар беле? Эми баарыбыз камданалы. Эгер биз азыр камданып, аскер жыйнап барбай турган болсок, Манас өзү келет. Ар бириңдин калааңдан Манастын колун күтүп аласың. Калааңды тыйпыл кылып талкалап, катын балаңдын баарын кул кылып, күн кылып, шаарыңды жол кылып кетпесе, мага кел. Ошондуктан биз азыр 40 күндөн калбай Манастын алдына барып калалы. Эгер Манас ырайым кылса, ырайым кылды, ырайым кылбаса, анда биздин башыбыз кетти, баарыбызды кырды. Бул жашоо деген ушундай. Адам өлбөс эмес, өлүм болот баарбир. Эми минтип азыр барбай коюп Манастан качып, анан Манастын аскерлери бизди кубалап жүрүп өлтүргөндөн көрө, биз Манастын алдына баралы. Деп эл төштүк айткан соң, анан анда 40 күндө аскер жыйнап алып баралы дешип, Көкчө Ыртыштын боюн көздөй үйүнө жөнөдү дейт. Үрбү ошондо чүйгө кетти дейт. Ошондо Көкчө казактын Сарыаркасын, Эртыштын боюн мына ошол жерде турчу экен. Үрбү эки кемин мына чүйдө турчу экен. Анжыяндык Санжыбек Алайга жөнөдү дейт. Алай Анжыян талаасы кошулуп бүт Алай деп айтылган, Алай Анжыян деп айтылган экен илгери. Ал эми Буудайыктын муз буурчагы Букар Мыргап тарапты көздөй ал үйүнө кетти дейт. Жамгырчы Кашкарды бийлеше экен, ал Кашкарды көздөй жөнөдү. Төштүк болсо ошол Керме тоодо, тигил нары жагы Котон дайрасы деп коет экен, мына ошол жерде калды. Анан калган үйүнө кайтты дагы Манастын айткан учуруна барып калууга кам көрүп башташты туугандар. Ушуну менен бүгүн көрсөтүү аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге рахмат айтмакчымын. Ал эми көрсөтүүнүн аягында эскертүү айтып коеюн. Биздин көрсөтүүгө демөөрчүлөр керек. Бизди колдоп бериңиздер туугандар. Ал үчүн биз Мбанк номурубузду ушул көрсөтүүнүн үстүнө, Facebook'та болсо, эгер YouTube'да болсо, көрсөтүүнүн астында жазып койгонбуз атайын. Бизди колдоп сүрөп туруңуздар. Аманчылыгыңыздар тилейм баарыңыздардын. Көрүшкөнчө.